Анан сиздин улутман өңдүү берүүлөр чындыгында аз да. Ошол баягы суроо талап болгондугу үчүн 14 жылдай бир эфирде турду деп ойлойм. Анан эфирден алынганда көптөр интернетте чуу жаратты, соц тармактардан окуп калдык өзүбүз деле. Сиздин өзүңүзгө жолугуп деле айткандар болуш керек. Эмнеге чыкпай калды деп. Эми улутман уланып кете бермек. Ошо кездеги КТРдин жетекчиси мени чакырып алып айтып атпайбы? Сиз муногу жашы 60-тан ашып калгандардын баарын чогултуп туруп жүргүлө кетели деп үндөбөйсүзбү дейт. Анан мен ага айттым. Муногу эт комбинатында бир козёлдор бар. Козёл деп коет орустар. Себеби алар койлорду ээчитип, убойну цех деп коет, өлө турган цехке. Ээчитип барат да анан тиякта бир өзүнүн эшиги бар, ошо жерден чыгып кетет Наркөстө. Булардын баары союлат. Сен мени ошо козёл кылайын деп атасыңбы? Дедим. Ал түшүнгөн жок. Кантсе да ушул алып ушул кетирсеңиз жакшы болот эле дейт. Кетирсеңер, силер жөн эле буйрук менен кетире бергиле. Биз кетишибиз керек болсо, мына мен эртең арыз жазып берем. Кете берейин деп арыз жазып берип анан кетип калгам. Калгандары менен кандай эсептешти, эмне болуп кетишти билбейм. Эмне үчүн сизди антип чакырды, эгер тигинчи адам бар болсо? Ошончо адамды алып чыгып кет деп атпайбы? Ошо максатын. Жана козёлдой болуп, булардын баарын бүт кеттик, жүргүлө кеттик, КТРден штаттарды бошотобуз деп алып чыгып кет деп атпайбы? Мен штатта да эмес болчумун. Анда антип талаша тургандай. Анан берде маселе эмнеде болгон? Маселе менде эмес. Маселе улутманды жабыш керек болгон. Улутман жабыш үчүн менин жаш курагыма шылташты. Мен билдим, бүгүн болбосо эртең баары бир жабылат, баары бир ызылдашабыз. Андан көрө жөнүнө кете берейин деп мен кете бердим. Улутман ошо менен жабылып калды. Бирок сизге жолугуп айткандар болду да, туура эмне болду, эмнеге кайра ач деп. Телефон чалгандар, тиги булар. Эми азыр деле ушу улутманды кайра улантпайлыбы деген сунуш бар. Бирок баягы Салижан Жигитовдун да бир эмеси бар эле. Бир нерсени бир эле аракет кылчу да киши. Анан эмнеге минтесиң десе айтчы, жолборс бир эле секирет. Анан тамашалап калчы, анысы кандай, эми кет десе кетип калып, кел десе кайра келе калып, антпей эле жөн эле жүрөйүн, өзүм аныс деле азыр ишим көп биякта. Аныс жок эле деп, анан барган жокмун азырынча. Болбосо көтөрө турган тема көп. Ушул жерден көтөрсө деле болор эле. Мына могу силердин оформлениеңер өзү эле улутман экен да, таптаяр эле. Болду, келиңиз, биздин эшигибиз ачык. Ушул жерден жасаса болот улутманды.